Бул дүйнөнүн эң кедей өлкөсү Зимбабвенин тар көчөлөрүнүн бири эмес, бул кадимки эле Кыргызстандын Борбор калаасындагы Ак Босого жаңы конушундагы көрүнүш. Ак Босого жаңы конушу 2005-жылы түптөлгөн. Ынтымак 7 көчөсүндө жалпысынан 40 түтүн бар. Бул көчөгө 2 жыл мурун канализация киргизүү иши колго алынган, бирок ал иштер аягына чейин чыккан эмес. Ишти аткаруучу фирма жерди казганын казып, жарым-жартылай жумуштарды аткарбай, жерди омкоруп кетип калышкан. Айласы кеткен жергиликтүү тургундар жолду кайра калыбына келтирүү үчүн акча чогултушуп, жолго шагыл төгүп, эптеп-септеп оңдоп алышкан. Бирок мындан 2 жума мурун көчөгө канализация киргизүү максатында кайра башка тендерден утуп алган Dreamstroy компаниясы жерди казып, алар да ишти бүтүрбөй, жерди мурдагыдай эле омкоруп кетип калышкан дейт тургундар. Дагы лай кылып, дагы таштап салып, дагы кетип калды. Ушу менен же мусор төгө албайбыз, же суу жок азыр. Суунун баары жабылган, жарылган. Биз жолду оңдоп эле акча чогултуп атабыз да. Жолдун эле азабын тартып атабыз. Кирип чыга албайбыз. Ушу менен турабыз. Ак Босого жаңы конушунун Ынтымак 7 көчөсүнөн жергиликтүү тургундар эле эмес, жада калса үй кайтарган короочу иттер деле басуудан зарканышат. Бул көчөнүн тургундары 2 жумадан бери унааларын үй жайына чейин айдап келе алышпайт. Темир тулпарларын Кудайга аманат кылып көчөгө таштап кетишет. Кээде болсо чоочундардын унаалары тыгылып, күндөп, түндөп тыгылып калган учурлар да болот, деп кошумчалашат жергиликтүү тургундар. Жолду момундай туура эле казып келишкен, аны ошо боюнча таштап кетип калышты. Жок дегенде казылган, көмүлгөн жерлерди оңдоп кетишсе болмок, машина кирип чыккыдай кылып. Киши да баса албайт, ылайга батып атабыз тизеден. Камыр болуп, ылай болуп, магазинге нанга барып келе албайбыз ылайда. Азыр деген кыш, эртеңки күнү кыш түшкөн атат, көмүр түшүрүсү керек, отун түшүрүсү керек, машина кире албайт жолдон. Аталган аймак Бишкек шаарынын номер 16 муниципалдык аймактык башкармалыгына караштуу. Ал жерден билдиришкендей, буга чейин бул көчөгө канализация киргизүү иштерин Бак Темир фирмасы жүргүзүп, алар түтүктөрдү 4 метр тереңдикте жайгаштырган. Бирок ал фирманын ишинен мыйзам бузуулар аныкталып, учурда анын жетекчиси камакта жатат. Ал эми кийинки Dreamstroy фирмасы түтүктөрдү 3 метр 70 сантиметр жайгаштыргандыктан улам ортодо айырмачылык пайда болгон. Бирок башкармалык учурда ишти аткаруучу фирма менен сүйлөшүп, жумуштарды суук түшкөнгө чейин бүтүрүүнү талап кылып жатат, дейт башкармалыктын жетекчиси Эмилбек Ункуев. Биз уполномоченный орган болгондо булда биз карап турабыз. Жамгыр баштала электе, эмелер чыла боло электе бүтүргүлө депчи. Бул кайрылып атабыз. Улам менен атабыз. Алар сөз берип атат, убагында бүтүрөбүз депчи. Ошондой эле аталган көчө Кичи Чүй каналынын боюнда болгондуктан улам ал жердин жер кыртышы учурда иштин толук кандуу алып баруусуна жолтоо болуп жатат, дешет башкармалыктын адистери. Мунун бардыгы баягы Бакы Темир ишканасы менен бул ишкананын курулганды дал келбегендигине байланыштуу булар кайра бир жазап чыкты да. Мунун бардыгы кошумча каражат туугандар. Бул жер Кичи Чүй каналынын жээги биринчиден курулушка аябай эле кооптуу болуп жатат. Курулуш иштери котлован 1 метр расстоянда казылыш керек болсо, бул деген урап нымдуулук күчтүү болгондуктан четинен курулуш иштери кулап калып атат. Казылган жер кулап калып, курулуш иштеринин улантырышына тоскоолдук берип атат. Ошентип Ак Босого конушунун тургундары ишти аткаруучу фирмалардын айынан учурда ыңгайсыздыктарга кептелип, бири унасы менен үйдүн короосуна кире албай, экинчиси үйдүн короосунан көчөгө чыга албай кыйналып келишет. Данияр Үсөров, Ислам Алтынбеков, 7 канал.